Чолпон Ата шаарында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун жолугушуусу өттү. Ведомстводан маалымдашкандай, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кыргыз-россиялык кызматташуунун актуалдуу маселелерин, анын ичинде саясий, соода, экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдөгү артыкчылыктуу багыттарды талкуулашты. Мындан тышкары министрлер жогорку деңгээлдеги мурдагы визиттердин алкагында жетишилген макулдашуулардын аткарылышы боюнча пикир алмашып, эки тараптын Кыргыз-Россия мамилелеринин сапатын мындан арда жогорулатууга жана стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүүгө багытталган биргелешкен аракеттерди улантууга даяр экендиктерин ырасташты. Эл аралык жана аймактык уюмдардын, анын ичинде Бириккен Улуттар уюму, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги, Евразия экономикалык биримдиги, Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму жана башка интеграциялык бирикмелердин алкагында кызматташууну мындан арда чыңдоо маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Сүйлөшүүлөр салттуу түрдө, ачык маанайда, ишеним жана өз ара түшүнүшүү духунда өттү. Тараптар мурда жетишилген макулдашууларды бекемдөөгө, практикалык кызматташууну кеңейтүүгө жана өнөктөштүктү тереңдетүүгө даяр экендиктерин дагы бир жолу тастыкташты. Саясий диалогдун жогорку деңгээлдеги активдүүлүгү өзүнчө белгиленип, мамлекет башчыларынын, президенттердин жана өкмөттөрдүн деңгээлинде үзгүлтүксүз байланыштар уланып жаткандыгы баса көрсөтүлдү. Жолугушуунун алкагында эки тараптуу кызматташуунун келечектүү багыттары аныкталып, 2025 жылга пландаштырылган жогорку деңгээлдеги иш-чаралардын графиги жана мазмуну такталды. Ошондой эле тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев миграция маселесине өзгөчө басым жасап, Россия Федерациясынын аймагында жашап, эмгектенип жаткан кыргыз жарандарынын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи.